Оно только было расшито. Само Оно было расшито, мы его на прошито. Jamil Elçin'den ruhsat mı? Sizge gireli dedik le. Kutu attırdı dedi. Ben dedim lan ana şu Ece özü çaldı. Biz ketken günü, ahırda sizler tartip etken günü 15. aprel özü çalıp surandı. Hazır bir jerde. Kutu oturuşça taktap turalı bir sıra qarap. Taziyada durmayı mı? Оно только было расшито. Само Оно было расшито, мы его на прошито. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, биз азыр Сокулук районунда жайгашкан жер ресурстары жана кадастр бөлүмүндөбүз. Албетте өткөнкү маселе боюнча толук документацияны жана картографияны азыр мурда иштеп кеткен биздин кызматкерибиз келип толук көрсөтүп беребиз деп бизге убада берди эле. Буюрса азыр күтөбүз. Жана ошондой эле Базаркулова Жамиля Элчиевна директору келди. Буюрса ал менен да бир аз суроо жооп болот. Бизден алыстабай туруңуздар. Assalamu alaikum. Жылдыз болуп атасыздар интернетте. Ne olat mesele? Маселе Эже өзү чалды. Асележе. Орун басары. Азыр мурда кызматкер келип толук түшүндүрүп берет дейт, түшүндүрүп атабыз. Өзү чакырып, мурда кызматкер, кызматкер. Эже да билет экен го. Allah. Giyiriyoruz bunları. Allah'ım giriyorsun. Sizin oğlum silahı benim. Жүрбөйсүздөр bir sıra. Такташалы? Жок, күтүп эле тургула деди бизди. Азыр бирөө келет экен го. Жок. Орун басар Асыл Батырлык экен. Азыр бир жерде Күтүп отургуча тактап туралы bir sıra карап картаны. Тазияда турбайбы? Ооба. Так.
Кандай жаңы маалыматтар бар анда? Угуп атабыз. Бул интернеттен дагы башка бирөөлөргө сиз кечээ көрсөткөн карта башка бирөөлөргө кирүүгө мүмкүн доступ бар болгон аймак болуп эсептелеби же андай аймак болуп эсептелбейби? Маалымат болуп эсептелеби, маалымат болуп эсептелбейби? Жок, Ар бир эле жаран кире алабы? ар бир жаран кире алат. Ар бир жаран кирип. Сиздер андай ар бир жаран кире алса, анда эмнеге сиздер тартканга сиздер чектөө койдуңуздар анда? Себеби ар бир жаран кире алат деп атасыз. кире алат, ооба. Сиз деле интернет Анда ачык экен да маалымат. ачык маалымат. Анда эмнеге тартканга сиздер? Ошону жооп бергиче эле кайра эле сурап атпайсызбы? Ошо жооп берейин деп атпайм толук. Ал ачык маалымат интернетте Дарек Кежи деп карасаңыз кирип ошол жерден карай аласыз идентификационный коддорун. Но бирок бизде кадастрда ошол коддордун данныйлары бар. Ошол интернетке жалпылыкка интернетке чыгаргандан алдын бирок биз өзүбүздө ар бир кишинин уже информациясы бар да. Ошол бирок ал башкаларга көрүнбөйбү? Башкалар көрүнбөйт. Биз өзүбүздүн пароль менен кирип карайбыз да, анчы. Аны ошон үчүн тартпагыла деп атам. Ошо линия анан кийин коддор көрүнөт экен, линия коддор. Анан башка данныйлар көрүнөт экен. Башкаларга көрүнбөйт. Башка булак менен кирсе көрүнбөйт. Көрүнбөйт, ооба. Ошон үчүн тартканга сиздер чектөө коюп атасыздар, Болгон бул суроону берип аткан себеби мен сиздин сурооңузду мындай примерно түшүнүп атам да, баягы решение керек болот. 2004-жылкы дедиңизби? 2005-жылкы чечим. 2005-жылкы чечим ушу госреестрде сизге чечим, анан жана башка эмелерди айтты да. Ошол бардыгын өзү ошол убагында иштеп кеткен келип ошол кызматкер бардыгын түшүндүрүп берет деп. Азыр кече дагы келип сурап кетти деди, качан келет деп. Анан азыр келип, азыр мен байланышайын, азыр келип берет деди маалыматтарды. Кандай жаңы жагдайлар пайда болуп атат эми? Ошол негизи биз кече Ленин районунун акимине кирдик. Кирип ошол маселелерди талкууладык. Албетте ал жактан дагы мындай жетекчиликке алып толук ошо иш-чараларды уюштурууга батынып атышат. Бирок кандай болгондо дагы бизге азыр сиздерден мурдагы ошол документтери керек болуп аткандыгына байланыштуу келип атабыз да. Анан эми мен бүгүн негизи келбей эле коеюн дедим эле, анан ошол эже өзү чалды. Биз кеткен күнү, акыркы жолу сиздер тартып кеткен күнү 15-апрель өзү чалып суранды. Келип ошол даярбыз, ошол бергенге толук маалыматты ошол келип тартып кетиңиздер деп. Ошол боюнча келдик да. Анан азыр маселе чынында аябай оор да. Эми кайра башкы планды өзгөртүп, кайрадан мамлекеттик ошо жеке менчик укугу тууралуу актты жасаганга чынында көп убакыт тартып алат, туурабы? Кайрадан оңдоп чыгуу. Бирок анын бардыгын эми шаар, Бишкек шаары өзү көзөмөлүнө алып, өздөрү жетекчиликке алып, өздөрү эми бул нерселерди өздөрү жүргүзөт. Бирок сиздерден ошо сураныч иретинде келип отурганыбыз ошол. Мурдагы чечим жана ошол картографияны кандай болгон? Сиздерден мисалы эми башкы планга мурдагы картасын ошо сурап келгеним да 20 метрден 4 сотук бөлүнгөн болчу. Анан ошол кандай болуп атат? Ошолорду көрсөтүп кое аласыздарбы дегеним ошол болуп атат да. Бул кайсы карта? Бул ошо Новопавловка. Азирет, жана сен кабинеттесиң? Ким бар? Бет кечип кетти. Ой, баягы жана Новопавловка боюнчачы.
Жок. Өткөндө журналисттик иликтөө деп тартип кетпедилер ошо боюнча. Абай десең. Абай Карабаев, ошо боюнча эле такташ керек. Эмне алыс кетип калдыңбы? Ну хорошо. Болжол боюнча мына могу жериме маселе болуп атат да мен сиздерден кийин деле бир сире мындай изучать этип карап чыктым мунучу. Может бизден туура эмес Бул маалымат. балдар жөндөн келбей атат, бир көңүл буруп коелу деппи. Видеолорубузга чейин көрүптүм. Ооба да. Бирөө өткөндө келгенде, биринчи, экинчи келгенде эле сиздин сурооңузду так түшүнө алган жокпуз. Эмне решение дейт, решение. Эмне болгон решение? Решениеде чечимди сиздерде архивде болот да, ал 4 экземпляр болсо сөзсүз болот бирөөсү. Андан сырткары картада болуш керек да. А билбейм, алдан башкы ошол планга мурда 20-24 сотуктан жок, аякта башкы план сокук тарабынан түзүлбөптүр да. Эмнеге? Себеби? Чечимди берип атпайбы бирок? Анда эмненин негизинде чечимди берип атат? Чечимди эгерде чечимди анан сөзүңүз каралчы. Мындай деп атат, мындай дептир да. Жашай бергиле дептир. Ким айттыр? Бул жактан, сокулуктан, мамлекеттик администрациядан, айыл өкмөттөн жакын тарада эле. Жок, 2005-жылы. 2005-жылы. Булар болсо үй алып алат. Анан айтыптыр. 4 сотукка эми жасап берет. Кеңири жашай бергиле. Акты жасап берет деп ошондой деп айтты деп атат да. Анан демек антип айткан болсо. Алло. Кабинетте? Отурат жанында абай менен аз бир сире ошо суроолорун тактап отурабыз. Жамил Элчиевна, рұқсатпы? Сізге кирели дедик эле. Күтүп аттык эле да. Что случилось? Тогда уже после часу звони. Эже азыр түштөн убак экен да, анан өзүңүз уруксат берип атасыз, Хочу покушать вообще-то. Анда түштөн Жоқ, кийин. давайте быстренько закончим тему и сизде Эже карамай эми бул кете тез бүтө турган нерсе эмес болуп атат да, эми ошону жакшы бир карап берип коюңуздарчы сураныч. Анан кече Асель Батырбековна айтты мага, мен кеткенде. Мурдагы ошо иштеп кеткен кызматкерибиз келип, ошого мен сүйлөштүм, келип толук маалыматты бере турган болду деди. Ал келет экен азыр, анда күтүп туруңуз. Ооба. Анан Пусть келсин Нарымбек, тогда то, что просит, көрсөтүп, түшүндүрүп берип коесуң. Анан устном порядке өзүңөр кайрылып, копиясын аласыңар, кандай запросуңар, правоохранительный органга кайрыласыңар, ошол жактан аласыңар, это уже другая история. Азыр түшүндүрмө берип койгула. толук азыр бүгүн маалыматты эми сиздер суранып келдик да бизче. Болсо келбейт элек. Эже өзү суранганынан келдик, ошол макул эми кандай маалымат болсо да алып кетели деп. Ошол толук маалымат менен бүгүн камсыз кылып койсоңуздар абдан сонун болот эле. Тогда пусть подойдет, потому что биз жаңы келгенбиз, ал историяны биз билбейт экенбиз. Сиз эже сөзүңүзгө аралжы да. Жамил эже айтсаңыз, сиз кайсы убактан бери бул жакта директор болуп иштеп атасыз? Сентябрь 2023 сентябрдан баштап буйрук сентябрда чыккан экен, демек. Эмнеси? Буйрук сиз бул жакка. Да. Рахмат, ошону тактап коеюн дедим. Анан кызматкерге санда уланткалы буюрса толук маалымат алабыз деп ишенебиз. Жардам беришет. Ооба. Бизде кандай материал бар, бизде кандай информация бар, ошону эле жардам беребиз. Всё. Бирок копияларын алып же эмесин только, пожалуйста, в установленном порядке, общий отдел менен. Ооба. Ал жагын өзү сүйлөшөбүз, же? Макул. Сураныштар менен келдик эле. Кандай маалымат менен камсыз кыласыздар эми? Урмат. Сиз түштөнүгө чыгасызбы? Жок, чыкпайм. Сиздер Түшүндүк.
ушундай иштеш керек да, урматтуу көрүүчүлөр. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Түштөндүгө чыкпайбына, биз менен чоң болуп, мына маалымат менен камсыз кылам деп мына толук ушундай чечим чыгарып атат. Азамат жигит экен, көрүп атасыздар. Сизде WhatsApp барбы? Азыр ошондон чыкпайм анда. Бияктан сизге көрсөтөйүн. Бул ким? Мурда ошол картограф болчу, мурда ошол как раз ошол убакта. Жолугам деген адамбы? Ал каякта? Ал ушу жакында эле жумуштан чыгып кеткен. Өзү келе албайбы? Эми баягы жумуштан кетип калган кишини Жок, келем деп айтып турго, сөз берип турго. Ой, мага. Алло, Айсбайке, сиз бияка бир келе албайсызбы я? Жумадан кийин кандай болот туурабы? Канчада бүтөт? Жума намазы 2-де бүтөт. Ага чейин маалыматтарды ала берели. Ага чейин карап туралы биякта. Алло. 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 Бир 2-ге келип аткансыздан да буюрса. Видеону иштетейин, хорошо да. Саламалейкум. Маселе эмнесинде болот деп айтсам, каерде Google'дан көрсөтсөм? Аз Google картаны ачайын. Маселечи, могу жерде болуп атат да. Так, могу ТЭЦ менен могу алкулуу болуп калабы э? Могу Ошо кольцойдон баштап. Курговойдон ылдый түшкөндө, могу поезд жолдун жээгинде могу үйлөр бар экен. Могу жердечи. Могу үйлөр. Ушул үйлөргө 2005-жылы 4 сотка чечимдер чыккан экен. Ошол Лезинский район бергенде. Биз чечебиз жок, айкал 12 гектар акбирөө бирдешип өткөзүп бергенбиз. 12 гектар Алыкулова менен темир жолдун ортосундагы жер 12 гектар чыгат да. Бул деп топ база бар го, көмүр саткан жер. Ошондон өйдө ошол өтүп кеткен токтомду каяктан тапсак болот? ал шаардан деле булар шаар бергенде, мынакей биз чечимде жок акта, шаардын территориясы шаар берген аны. Ал шаардын государственный басына берет да. Ясно. Примерно түшүндүңүз да, могу Алыкулованын жээгинде үйлөр боюнча 120 үй экен. Мынакей өтө эле шаар берген жерде биздики вообще тиешеси жок бул жерге. Всё, түшүнүктүү. 12 гектар ошо акбирөө передача өткөзүп бергенбиз. Ошол акбирөө передачаны каяктан тапсак болот? Ошо шаарданбы? Баягы сен шаардан деле тапса болот, шаар өткөзүп алганда. Сиздерде да бар да. Сен издедиң го кабинеттенчи? Ошол бирөөнүн кабинетине жатат да, картографтан кабинет постоянно болчу да, аны аяктан таппай эле сен кабинетине Издедип экенсиздер да анда. Мен анда могу трансформация болгон документтердин арасынан издеп көрөйүн анда, жана перевод, жана акбирөө передача менен кеткен жерлерди. Ошонун биягы полностью 260 гектар да. Биягы күнүн батышагычы. Ошонун баары бүт шаарда ак качандан бери тийген. Жанагы неме боюнча могу ылдый жактагы Агордо бир дегендер ошо шаарга кетпеди эле, ошо менен чогуу кеткен эмес беле алар? Жок, 260 гектар менен өзү шаардын өзүнүн эң биринчи шаар өткөзүп берген, анан Нафак өзүнүн территориясынанчы 260 гектар. 260. Ошо менен ошо кеткен да. Всё, түшүнүктүү. 272 гектар болуп, ошондо 260 гектар эски, анан 12 гектар кошкондо 272 ушундай болчу. Примерно кайсы жылдары кетти эле? 2005-2007 болду эми ушу. 2007. Андан вообще биз тиешебиз жок да, шаар берген да. Всё, ошону бияктан
журналисттик иликтөө болуп ошону тактап келиптир. Ошону тактап тактоо болду. Чечимдер шаардын чечимдери болсо да. Чечим чыгарса да ошо мэрия чыгарып берген, э? Ооба, биз Ленинский райондо Байлоо деген кош керек, по-моему. Байлоо иштешти ошо. А вообще даже на кеак биз Новопавловкадан случайно мындай чечим чыккан эмес беле ошолор? Жок, чыккан эмес ака. Всё, түшүнүктүү. Шаардын чечимдери накеш алган чыгат. Рахмат. 200% наке. Всё, рахмат, түшүндүм. Акт прием передачи. Ошол акт прием передачаны мен азыр кыздарга айтып иштеттирип көрөйүн. Ошо канча гектар кайсы жылы кеткен. Ошол боюнча. Ман 5-күнгө чакырып туруп тактабадыңыздарбы бизге үчүн? Жок, эми сиздин сурооңузду ошо билели дедик да. Мында жайма-жай отуруп Эжебиз чалып атпайбы Асыл Батырбек орунда? Аны чалганын билбейм анда. Баардык нерсени тактап койдук деп чакырып атат бизди. Балага айттым деп атат, келип баарын сүйлөп берет деп атат. Келбеди, телефондон айтып койду. Видеобуз менен өзүңүз көрдүңүз, көзгөсүңүз менен. Көзмө көз отуруп сүйлөшкөн башка, bizde de суроолорубуз бар эле. Сиз сүйлөшүп атасыз ал жерде. Жок, анда азыр жума намаздан кийин келет. Келгенде отуруп сүйлөшө алабызбы? Убактыңыз болобу? Карта акт прием передачи. Могу жерден мисалы азыр идентификационный код менен карасак эле, даже могу жерлерде бул эле эмес. Сиз азыр могу жерди сурап атпайсызбы? Могу жерлер уже Бишкектики да? Ооба. Өтүп кетти. Өтүп кеткен. Анан уже коддор 01 деген уже Бишкектик болуп кетет. Биздики 708 деп кетет. Анан ушунун баарын Бишкек берип атып эле, анан орто жолдон могу жерин ушунун баарын аттап келип туруп, анан могу жерин сокуп бериш мүмкүн эмес да. Туура. Ошондой. Анда ишенели келет деп, алдап кетпейт, э? Жок, алдап кетпейт, эмне алдап? Жок, эми арганда болуп калат да. Келем деп туруп, зам директор деле жок болуп атпайбы? Ушундай, урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, биз азыр Сокулук жер ресурстары жана кадастр филиалында турабыз. Түштөн кийин бүгүн жума күнү, түштөн кийин намаздан кийин келип толук маалымат менен камсыз кылабыз деп атат. Бирок Асел Батырбековна директордун орун басары айтты эле бизге ушул күнгө бардыгын дайындап, тактап коебуз деп өзү акыркы ошол иликтөөдөн кийин эле бир 2 сааттан кийин чалып ошондой деп айткан. Бизден алыстабай туруңуздар, буюрса иликтөөнүн аягына чейин объективди чагылдырып беребиз. Ачын кылып тартып ал да. Не башталды уже. Айтып кой. Айта бересиз. Суроо берди ама. Урматтуу Нардынбек мырза, айтсаңыз, ушул үйдүн азыр бизге 2005-жылы ошо чечим берди деп жатат да, ошо жалпы карта боюнча жалпы бир түшүндүрмө бере кетсеңиз, ушул жеринен көрсөтүп. Эми кандай десек, могу жеринен көрсөткөндө сиздер сурап аткан жер боюнча, например, бизде Сокулукта буга чейин деле айтып келгенбиз, маалымат жок, себеби шаарга өтүп кеткен деп. Чын бу жерден бизде Google карта деген бар, ошонун историясы менен, тарыхы менен карасак болот. Азыр могу 2005-жылдагы турган көрүнүш экен. Азыр 2005-ке жүрүп көрөлү. 2005 мынакей. 2005-жылы бу жерде эч кандай үйлөр болгон эмес. Сиз айтып атпайсызбы, сурап атпайсызбы, 2005-жылы чечим чыккан экен, ошону бергиле деп. Бирок ошо 2005-жылы чечим чыккан болсо, эми жок дегенде бир киши бир фундамент куюп же бирдеке кылмак го деп ойлоп атам да. Анан 2005-тен 2007-ге жылат бекен. 2009-ту мына коюп көрөлү, 2009. 2009-та уже ошол маалда примерно бир 50-60% үйлөр салыныптыр. Бул 2005 менен 2009-дун ортосунда болжол менен. Муну бул эми интернетте бардык эле жерде
мүмкүнчүлүк бар, караңгы өзүңөр деле карасаңар болот. Биз деле ошо интернеттен алып карайбыз. Могу ошондо Гагарин болуп калдыбы? Могу Лучихина да, Лучихина менен чыкканда поезд жолунун жээги менен келип, могу топ базага чейин могу тегирмен ошо атын унутуп атам. Могу аягы могу Лев Толстойго чейин аякта азыр топ база бар. Эми өзүңөр көргөндөй мына болгон. Башка карта, геймплан боюнча чын деле маалыматыбыз жок да. Ошол. Примерно түшүнүктүү болду го дейм, могу жерде. Так, азыр 2009 эмес, 2024 мэрде круговой бар да. Жанагы Южный магистрал менен Алукулу менен Ылдый түшкөндө. Круговой. Анан 24-төн примерно 2014 көчүрүп көрөчү. 2014-15 уже жанагы куюлуп турган фундаменттер, үйлөрдүн пайдубалдары уже үй туруп калды. 2018-19 уже 90% үйлөр туруптур 2019. Могу Гагарина көчү экен. Поезд жолунун жээги. Şu 120 түтүн үй мыналар да. Ушулар болуп калат. Ушун бар могу кругойдон ошол жана топ база Лев Толстойго чейин эсептегенде 120 түтүн болот да ошондо. Ошол бизде болгон маалыматыбыз ушул. Эми картадан муну эми сиздер деле өзүңүздөр деле картадан карап маалымат алсаңыздар болот. 2005-2007 жылдары, примерно болжол менен 2005 жылдары ошо шаарга кеткен экен, ошол жерден бир нече гектар. Ошо так билбейт экен канча экен. Ошол боюнча бизде бул жерлер боюнча маалыматыбыз жок. Азыркы элдер Агордо бир деп айтышат го, могу жактарды жана как раз поезд жолунун жээктери. Гагарина менен киргенде биринчи түшкөн жана жыл массив да. Даже могу жерден көрүнүп турат. Мына мисалы Моул тарапты Сокулук районуна калганда тоже трансформация болуп, анан мояк Бишкекке кеткен, могу өйдө жагы. Как раз ушу көпчүлүк тарабы силерге кеткен да, Бишкек кеткен да силерге дөнү. Анан Бишкек менен Сокулуктун экөөсүнүн геймпланы келгенде, бири-бирине келгенде кичине мындай смещение болгон көрүнүп турат. Ушундан улам билсе да болот да. То что бизге Сокулук районунда бул жер эч кандай тиешеси жок экен. Рахмат чоң. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Картадан болушунча маалыматтарды тактап сиздерге чагылдырганга аракет кылдык. Албетте мындан ары буюрса иликтөөлөрдү агабыз келеби азыр? Келиш керек, келиптер. Ошол менен суроожобузду уланталы дагы, анан буюрса мындан аркы иликтөөлөрдү буюрса шаарда болот. Эми толук иш-чараларды биз жалпы ошо жетекчилик менен шаардын ошол архитектура жана кадастр башкармалыктары менен жүргүзөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. Ушул жер участоктору жалпы кайсы жылы кетти, анан канча участок кетти, ошо гектар менен ошолорду бир жалпылап айтып берип коесузбу? Так, ушул бир эң негизги маселе биздики азыр могу 120 түтүн үй боюнча болуп атат да. Ушул 120 түтүн үй болжол менен 12 гектар жерде жайгашкан экен. Могу поезд жолдун күн чыгыш тарабы, Алукулуанын күн батыш тарабы, ошонун экөөнүн ортосу болуп калат экен. Так, ошондо могу Агордо конушуна Бишкек шаарында ошондо Сокулук районунан 260 гектар жер берилген шаарга. Бишкек шаарына берилген. Бишкек шаарына берилгенден кийин анан ортодо как раз ушул жерде калып калган да, анклав болупчу, шаар менен Бишкектин ортосунда остров болуп. Анан ошондой бөлүнүп калбасын деп туруп, анан 12 гектарды өзүнчө кошуп туруп, жалпы жонунан 272 га кылып туруп, Бишкекке Сокулук району тарабынан өткөрүлүп берилген. Ошондон
ошол өткөрүп бергенден бери бул жерлер боюнча сокук районунда бизде эч кандай маалымат жок. Кандай кимге кандай чечим чыгарган, сиз айтып аткандай 4 сотукпу, 2,5 сотукпу бизге кайрылган эмес. Элдер, жарандар кайрылган эмес. Ошондой эле Ак Ордонун элдери да Бишкектен өздөрүнүн гос актыларын алган, мамлекеттик актыларын. Ошол бизде болгон маалымат. Кайсы жылы өткөрүп берип атасыздар? Биз ошол актыны мен ошо билишимче 2007, 2006, 2007 жылдары Бишкек шаарына өткөрүп бергенбиз. Эми мен азыр бу жерден архивден тапсам болот. Кичине бир убакыт керек болуп атат да. Таап ошол конкретно таап бере алам да. Башка күнү шашпай. Шашпай башка күнү таап бере алам. Ошо кайсы жылы канча гектар кеткен, бизде контур деп коет, баягы бир контурдун ичинде номер контура болот, ошондо канча гектар, ошо менен да тактап чыгарсак болот. Рахмат чоң. Буюрса, урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, албетте бизден алыспай туруңуздар. Буюрса, мына бүгүн чакыруу боюнча атайын маалыматтарды алдык. Мындан ары иликтөө уланат, албетте. Бизден алыспай туруңуздар.